Саламатсыздарбы? Бул видеодо Instagram аккаунт ачканды үйрөнөбүз. Бардыгыңыздарда эле уже Instagram бар. Эгер жок болсо, App Store'дон же Play Market'тен Instagram приложениясын көчүрөбүз. Киргенде эле зарегистрироваться деп чыгат. Же уже бар болсо, мынтип эле добавить аккаунт, создать новый аккаунтка киребиз. Бул жерден ат жазабыз. Мисалы эмне деп ачабыз? Магазин. Жөн эле бир мисал менен ачып коеюн. Мына бошторун көргөзүп атат. Бирөөсүн тандайбыз. Буну кайра алмаштырып алсак болот. Пароль. Паролду кыйыныраак кылып жазганга аракет кылыңыздар. Башкалар табып албашы үчүн, унутуп калбаш үчүн дагы бир блокнотко, тетрадька же бир жерге жазып коюңуздар. Анткени азыр информация ушунчалык көп, биздин аккаунттарыбыз дагы, логиндерибиз да ушунчалык көп. Бир эле Instagram'да эмес, Facebook'та, TikTok'то, бардык жакта 3-4төн аккаунттарыбыз бар. Адашып калбаш үчүн ошон үчүн кыйыныраак. Азыр бунукун мисал менен жазып коем. Анан оңдоп алабыз. Завершить регистрацию. Аккаунт ачылып атат бизге жаңыдан. Негизи эле жаңы бизнес баштайын деп атсаңыз же жаңы аккаунт алып барайын деп атсаңыз, личный блог болобу, колдон келишинче пропустить кылабыз. Жаңы аккаунт ачыңыздар. Эски аккаунтта менде подписчигим бар эле, же мен ушул жака көнүп калгам деген болбойт. Же мурдагы аккаунттар, эгер гифке катышкан аккаунт болсо дагы болбойт. Теневой бан деген бар. Теневой бан Instagram'дын алгоритми бар. Ал жактардан алар минуска түшүп кеткен. Алар менен иштеш аябай кыйын болуп калат. Андан көрө жаңы аккаунт ачып, ушул менен иштеген удобный. Охваттагы бат кетет, өзүңүзгө да иштегенге удобный. Анткени бунун баардыгы жаңы. Мурда гифке катышкан аккаунт болсо, ал реанимацияга түшкөн аккаунт деп эсептелинет. Анткени гифтеги адамдар тирүү болгону менен алар сиздин аккаунтуңузга атайын жазылган жок. Алар подарок үчүн же дагы бир приздер үчүн жазылды. И бир учурда билесиздер, гифтер 3 күн, 1 жума, 10 күн, 1 ай болушу мүмкүн. Ушу определенный эле учурда актив ушунчалык көп болду сизде. Жана ал гиф бүтөөрү менен ал актив токтоду да болду. Андай актив жок сизде. Instagram карап туруп, актив пайда болуп туруп, резко жок болуп кеткендерди ботко, теневой банга түшүрүп салат. Ал жактан чыгуу аябай кыйын. Чыкканча эле өзүңүз кыйналып кетесиз. Сиздин стористериңиз көп адамдарга көрүнбөйт, публикацияларыңыз көп адамга көрүнбөйт. Подписчигиңиз көп болгону менен аккаунт өлүк мойдон тура берет. Ошон үчүн жаңы аккаунт ачабыз. Мынакей жаңы аккаунт ачылды. Эч кандай друзья, фото, эч нерсе жок. Баары түшүнүктүү болду. Instagram'ды скачивать этебиз, регистрациядан өтөбүз. Регистрациядан өткөндө бул жакта башында жөнөкөй гана имя пользователя, атыңызды жазасыз. Эгер ал занят болсо, ошол жерде бошун тандап кое бериңиз. Бул жактан кайра алмаштырып алсаңыз болот. Андан кийин паролду өзүңүз унутпай турган кылып же бир жерге жазып алып паролун жазасыз. Эми кантип ушул аккаунтты кооздойбуз, кантип упаковкалайбыз, кантип жандуу кылабыз, кийинки сабактарда түшүндүрүлөт.